Адамға ең қымбаты бұл уақыт. Ошол 2013 жылдан бері ошол курултай маселесин көтөрүп, ар бир облустарда курултайларды өткүзүп, бир 15 адам жүргөн, мына азыр ошол адамдардын ичинде бир 10 чактысын көрүп атам да. Ошол адамдар. Эсимде мына Жыпар эже отурат, Жыпар эже. Эсиңизде биз 2011 жылы журналда эч кимди тааныбайбыз, момундай суукта ар кимдин эшигин такылдатып, курултайга чакырып, азыркыча тилмен айтканда дабат кылганбыз. Ошондо кээ бир адамдар үйүнөн ысык чайын берип, бирок курултайды бирөө да түшүнгөн эмес. Түшүнбөчү. Таштар аке, эсиңиздеби? 2011 жылы январь айында Таластан эң биринчи 29 январда курултай өткүзгөнбүз. Ошону өткүзүүнүн астында 10 күн Таласта кыдырганбыз. Бийлик аркабыздан болгон аракеттерин кылып курултайды өткөргөнгө кандай аракеттерден, кандай буктоосулар болгон. Ошол кезде баарыбыз бир муштунга түйүнүп, баарыбыз ынтымакта ошол курултайларды өткүзүп келдик. Анан кийин мына 2022 жылы президентибиз жарлык чыгаргандан кийин мен таң калып калдым. Жарлык чыккандан кийин тозу карындай болуп курултайчылар өсүп чыкты. Бүт бардык жерде. Ошонун өзгөчө өсүп чыккан тозу карындардын арасында мурунку атка минерлер, айыл өкмөтүнөн баштап акимдер, губернаторлор ошолор өкүл болуп шайланып, ошол курултайчы болуп чыга келишти да. Мына таң каласың да, ушундай эки жүздүүлүк биздин арабызда бар экен. Анан кийин урматтуу Кадыр аке, сиз ойлойсуз, бүгүн мен сизди мактай албайм башкаларга окшоп. Себеп дегенде бүгүн биз жеңишке жеткен жокпуз. Жеңиш курултай мыйзамы жогорку кеңеште биз ойлогондой мыйзам кабыл алынганда ошол биздин жеңиш. Биз жеңишке жете элекпиз. Анан дагы айтып коеюн. Аксакалдар кеңеши, урматтуу аксакалдар кеңеши, сиздер Садыр Нуркожоевичке кирип чыккандан кийин оюңуздар өзгөрдү. Тынч болгула, тынч отуругула, үнүңөрдү баскыла деп калдылар. Мен ар кайсы жерде барган жыйыныңардан угуп атам. Мунуңар туура эмес. Курултай бул эл. Курултай жыйындарын өткүзөт, курултайларды өткүзөт, керек болсо райондордо, облустарда курултайлар өткүзөт. Эч ким сиздер дагы аксакалдар кеңеши да тыюу сала албайт. Буга чейин бир нече тыюу салып өткүзгөн аракеттер болгон. Бирок мен дагы бир нерсени айтып коеюн, урматтуу аксакалдар кеңеши. Ошол курултай өтүп атканда балкондо жаштар отурган. Балкондо. Ошол жерде 20 жаштан 45-50 жашка чейин бир 150 жаштар отурганбыз. Биз бүгүнкү күндө WhatsApp группабыз бар. Эгерде сиздер дагы тизгинди башкача кабыл турган болсоңуздар, анда маселени биз башкача коебуз. Биз Баткенден Түркү чейин баардыгыбыз ынтымактай иштеп атабыз.